Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу мусулман бир туугандар. Тез жарыя каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер. Бул чыгарылыш Тез жарыя каналы Ош шаарыбыздагы чыгарылыштарды чыгарабыз. Тагыраагы сыностон кийин же болбосо ар кандай шаарыбыздагы өнүгүү болуп жаткан тармактарды көргөзөбүз. Бүгүн Ош шаарыбыздын киребесинин тарабынан тагыраагы Алымбек Татка атабыздын эстелигинен баштап дал ушул Абсамат Масалиев атындагы көчөгө чейинки Монуев көчөсүнүн азыркы учурда асфальт төшөө, жол четиндеги таман таштарды оңдоо, мындан сырткары лоток, башка нерселердин бүт бардыгын ушул чыгарылыштан көргөзүп беребиз. Бүгүн күнгө карай бейшемби 2025-жыл 8 май. Анда биз баштадык. Азыркы ушул көчө Сакбек Монуев көчөсү. Бул жерде жол чырактан кесилишет. Абсамат Масалиев атындагы көчө. Ал эми түз Акбурага барып сайлап Сакбек Монуев көчөсү. Ал эми биз шаарга кире бериш тарапта курулуп жаткан көпүрө, эки тилкелүү жолдун асфальт иштерин ушул видеонун чыгарылышында көргөзүп бермекчибиз. Могул жактагы жумуштарды көргөзүп кетеличи. Мына актоо иштери жүрүп атыптыр, кыргызстандыктар. Сырдоо. Жеңишбек Токтурбаев, Ош шаарынын азыркы учурдагы мэри, ушундай тапшырма берди. Жол четиндеги эле эмес, үйлөрдүн сырттары таза, сырдалып, акталып, кооз болуп турсун. Ош шаарыбыз гүлдөп турсун деп ар кандай өнүгүү жаатындагы тапшырмаларды берген болчу. Ошого карата мына ушундай иштер жасалууда. Ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар, сиздер көптөн бери күтүп келе жаткан дал ушул Монуев көчөсүндөгү, Сакбек Монуев көчөсүндөгү жер түбүнөн өтмөк. Тагыраагы могу көпүрө качан бүтөт экен деп сурамжылоолор, мындан сырткары күткөндөр аябагандай көп болуп жатат. Бирок бизге тез бүткөн эмес, сапаты керек деп турган учурубуз. Дал ушул жактан дагы да болсо мен видеонун чыгарылышын жүрүшүндө көргөзүп берейин. Эмне жумуш болуп жатканын, кандай жумуш болуп атат. Ушул чыгарылыш менен таанышалы. Биринчи катмары, асфальттын биринчи катмары дээрлик басылган. Бул жакачы. Азырдан көрүүгө болот. Бул жакта техника иштеп атыптыр. Аябагандай салкын экен ушул жерчи. Азыр күн аябагандай ысып атат го. Бүгүн 8 май. Мындан бул жагында күн аябагандай ысып экен. Кудайдын берген күнү да, Алла Тааланын берген нерсеси. Бул дагы. Кыскасы, моундай крем болгон кафелге окшоштур, керамикадан. Дээрлик ушул неменин түгүндө, көпүрөнүн түгүндө дуалчасында жашалып туруптур. Ал эми потолокко жашалабы азыр сурап көрөбүз. Потологуна дагы жасайсыздарбы? Мондай. Ал жак эмне болот? Свет сүйтүнүп. Ассаламу алейкум. Жаштарбы? Амансыздарбы? Бул жактар жашалабы? Тетиги жагы да. Бул жака светке келеби жөнү? Светке. Бүтөт. Жакшы. Ийгилик ишиңиздерге. Ардактуу кыргызстандыктар, дээрлик бул жакта керамограника болгон атайын моундай общипкалоо иштери жүрүп атыптыр. Сыртын кооздоо, бетондун сыртын кооздоп, жакшынакай кылып коет. Ал эми ортодо ондой өткөндүнкү чыгарылышыбызда тартканыбызда жок болчу. Ичинде электр сымдары камтылган. Көрүп турасыздар, албетте бул жака тийген болбойт. Жөн гана көргөзүп коеюн. Ток кайсы жерден келет дегендер да болушу мүмкүн да. Ошого тагыраак маалымат берип коеюн. Электр мамычаларынын түркүктөрү орнотулган, ортолукка жарыктандыруу берилип турат. Кечкисин кеңири жүрө бересиздер. Суу өтүүчү арыкчалары бар. Өткөнкү чыгарылыштарда көргөзгөм, ол жака суу кетип турган жакты. Кыскасы жумуш ушундай жүрүп жаткан учур экен. Общипкалоо иштери могул жактарга өтүп калыптыр. Буюрса могул жакты жасаса, кийин ал жакты кыскасы жакынкы учурларда бүтүп калат экен. Албетте бизге
сапат керек емес пе? Ошондуктан баары жакшы болот деп ниет кылып туралы. Башнянын жаны бул жак Айбек Алимжанов көчөсүнө бурулуп кетет, билесиздер э? Ал эми бул жак Аскар Шакиров көчөсү. Көп тарапка кетет. Азыр жер төлөөдөн чыгайын могул. Жер түнөн өтмөктүн үстүнө чыгып, дагы да болсо сиздерге ал жактагы көргөзүп берем. Кыскасы ал жактарда асфальт болгон болуш керек. Азыр видео чыгарылыштын жүрүшүндө көрөбүз. Ал жакта устакелер иштеп атышыптыр. Ey şiligeri olsun akalar. Денсаулык берсин ушул келерибизгечи. Канча дагы өзүбүздүн Кыргызстанда канча айлык бергенин билбедим, бирок иштеп аз да болсо салым кошуп жатат десем болот. Ал эми мен да болсо аз да болсо салымын биздин чет жерде жүргөн бекендештерибизге ушул видеоролик бир өз натыйжасын берсин деп тартып чыгарып жатам. Кимдир бирөөгө жагынуу же болсун тигиндей мындай максат эмес. Болгону Кыргызстаныбыздын өнүгүү тармагында болуп жаткан жакшы иштерди, жумуштарды тартып чыгарып турабыз тез жарыя каналы. Акыркы жаңылыктарды биз менен күбө болсоңуздар болот. Азыр жолдун жүрүшүндө көргөзүп берейин. Жүрө бериңиздер. Мынакей. Алейкум ассалам, амансыздар. Ел бир жагынан кубанып турган учур. Караңыздарчы, бекендештер. Анткени асфальттап жолдун жасалгасы өнүгүп жаткан үчүн кубанып турушат десек болот. Демек, жер төлөөнүн сыртындагы эки көчө дагы асфальт болгон. Тагыраак эми Памир көчөсүнө уланса, бул жакшы ортолук. Анан биринчи катмар толугу менен асфальтты төшөө иштери бүтөт экен. Андан кийин болсо экинчи катмарда болуш керек. Мен түшүнүгүм боюнчачы, негизинен эки катмардан турат асфальт. Мынакей. Айбек Алимжанов көчөсү ушул. Тетиги темир жолдон келип, бул жака кошулат. Ар жагы райондон келсе болот, кичинекей райондон. Ал эми кичинекей айланба көпүрөдөн дагы айланып чыкса болот. Айбек Алимжанов көчөсү ушул. Барып Памир көчөсүнө кошулуп кетет. Ал эми Аскар Шакиров көчөсү тетиги жак менен келет. Оң менен келип, бул да болсо Памир көчөсүнө кошулуп кетет. Күн аябагандай ысык. Эмне үчүн техникалар аз, же болсо тигиндей мындай деген нерселерди айтуудан алыс бололу. Анткени Ош шаарына азыркы учурда Ош шаарында бир эле жерде эмес, ушул эле жерде жумуш эмес. Азыр ар бир жеринде жумуш жүрүүдө да. Көкөм үй көчөсүндө, мына сырткары могу Жапалак тармак, Жапалак көчөсүндө дагы аябагандай кызуу иштер жүрүп атыптыр. Асфальтка даярдоо. Биз азыр келе жатып ушул жактан көрүп келдик. Элдин лидерлери болгон ушундай жакшы нерселерди баштаган, саамалыкты баштаган биздин кыргыздын жигиттери бар болсун дейбиз. Аталар, апалар, видео чыгарылыштын жүрүшүн көрүп кубанган болсоңуздар, аз да болсо дуа кылып коюңуздар. Буюрса, соолуу тийсин, мыкты иштердин алкагында денсаулык үчүн болуп, көп жумуштар жасасын дейбиз. Биз дагы да болсо
жол уланта берели. Жол таман таштарды көрдүңүздөр, дээрлик жол таман таштары бардыгы толук түрдө төшөлүп жашалып бүткөн. Облустук больницага кеткен жак болчу. Жолдун эки тарабындагы мыйзамсыз болгон кызыл сызыкка чыгып кеткен дүкөнчү, имараттар, мекемелер бүт бардыгы калтырылган азыркы учурда. Мына бул жерде мындай тротуар деген маселе болгон эмес. Чынын айткандачы, бул жерге таксилер Бишкек тарапка, мындан сырткары Жалал тарапка, Өзгөн тарапка, Куршапка кеткен. Таксилер келип могул жерде туруп алчу. Бул жер аябагандай тыгын болчу. Жол аябагандай тар болчу. Азыркы учурда кененирээк жолдун чоңойгону менен биз ушул жактарды көрө алабыз, биле алабыз. Ардактуу замандаштар. Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, биз азыр Ош шаарыбыздын Исакбек Момунов көчөсүндө турабыз. Тагыраагы жол таман таштардын үстүндө турабыз. Бул жака сонун керемет кылып жол таман таштарды кесип койгон. Бир тарапта айтканда тротуар басылган. Электр мамычалары, жолдорду жарыктандыруучу жарыктар сөзсүз түрдө бар. Жана ошондой эле снос иштери катуу жүрүп, бул жакта дагы болсо жол четиндеги мыйзамсыз болгон курулуштарды мекемелерди жылдырып, ушундай тротуарды жана ушундай эле суу өтүүчү лотокту, кичинекей каналчаларды курушкан. Ал эми ортодо дал ушул Айбек Алимжанов, Аскар Шакиров жана ошондой эле Момунов көчөсү менен чыгып, Памир көчөсүнүн экөөсүнүн ортосун бириктирип турган асфальт иши боло элек. Бирок Айбек Алимжанов, Аскар Шакиров көчөсүнөн чыккан көчө жана ошондой эле Момунов көчөсүнүн негизинен биринчи катмары асфальт менен төшөлгөн. Сонун укмуш. Азыр дагы да болсо жана жертөлөнүн түбүн көргөзүп чыктым. Үстү тараптан дагы бир сыйра көргөзүп өтөм силерге. Күн аябагандай ысып жатат. Бул жак облустук больница, оорукана. Бул жактан чыксаңыздар Чоңлай, Алай, мындан сырткары түндүк тарапка жол алсаңыздар болот биздин Борбор калабыз Бишкек шаарыбызга. Ал эми эшигин көрүп төрүнөт дейт кыргызда. Ансаардай биздин Ош шаарыбыздын эшиги, кире бериш аймагы ушул жер болуп эсептелет. Албекти катабыз. Ат менен чыгып тособот аркада. Ал эми бул жакка карап кирип кете бересиздер. Албетте. Азыр эми бир аз оңдоо иштери жүрүп жаткан үчүн тагыраагы капиталдык ремонт болуп жатат. Жол, снос. Мынакей. Айбек Алимжанов көчөсү, тагыраагы Юрфанын жаны. Ал биринчи катмары болгон, жашалган асфальт. Исакбек Момунов көчөсү, тагыраагы көпүрөнүн асты жертөлөтмөк. Ал жер асфальт толугу менен бүтүптүр. Биринчи катмары ал дагы болсо. Анан Аскар Шакиров көчөсүнөн бурулган тарап бул жак. Биринчи катмар, бул жакка дагы асфальт басылган негизинен. Күн бир аз ысып аткан үчүн, ошентсе да жараткан Алла Тааланын берген бул перешендиги, молчулугу деп түшүнүшүбүз керек.
ушул жакшы иштерге күбө болуп эле калбастан жакшы дубаларды да кылып туралы. Кыргызстандыктар, исламдуу туугандар. Бизден жогорку бийликте иштеген ушундай нерселерди колго алып, эл үчүн шарт түзүп иштеп жаткан биздин агаларыбызды, байкелерибизди, мыкты инсандарды колдоп, аталар, апалар, видеороликтин көрүп чыгарылышын көрдүңүздөр дагы. Бир аз болсо дагы черде жүргөн мекендештер, мигрант достор, замандаштар, агалар, эжелер кубанып калдыңыздарбы? Буюрса Кыргызстандын ар бир шаары, ар бир облусу ушундай, ар бир айылдары ушул түбүнүк ичиндейбиз. Бардык нерсе ниетке байланат. Андыктан ниеттерибизди түзөп туралы. Колдоп комментарийден жазып. Жеңишбек Токторбаев азыркы учурда Ош шаарынын мэри, мыкты иштеп атат, чынын айткандачы. Биз бул чыгарылышта атайын ал инсанды мактайлы деген эмес. Биз кыргыз элибизге, чет жерде жүргөн мекендештерибизге ушул видеороликти көргөзүп, Ош шаарында болуп жаткан жумуштарды чагылдыралы деп чечтик. Ошол эле максат негизгиси. Ал эми бул жакта жер түбүнөн өтүүчү өтмөк бар. Азыркы учурда жумуш бул жакка дагы келген. Кирсе болобу? Болбойбу? Бул жакта курулуш жүрүп атыптыр, көрүүчүлөр, замандаштар. Тоскоолдук жаратпайлы, бирок жер түбүнөн өтүүчү өтмөк ушул жерде бар. Аскар Шакиров көчөсүнөн келип, Исакбек Монуев көчөсүнө келип кошулат. Андыктан дал ушул жерди биз жер түбүнөн өтүүчү өтмөк катарында түшүнүүгө болот. Бул жерде болсо да тротуар, жол таманташтары сонун деңгээлде курулган. Электр мамычаларын көтөрүп турган, жарыктандырып турган түрктөр орнотулган. Эми буюрса асфальттын бүт бардыгы бүтсө, ал жак бул жак бүтсө, мына ортоңку айлампа кыймылын жөнгө салып дагы да болсо оңдоп койсо, сонун болот. Демек, биз дагы бир жерди бүтүргөндөй болуп сүйүнүп калабыз. Анан Ош шаарынын башка аймактары дагы снос катарында башка жумуштар болуп жаткан учуру. Анан жол кызматкерлери жол белгисин койсо, жол транспорту кайсы жакта негизги, кайсы жакта күтүп турат, ал белгилерди коюп. Кыскасы буюрса бардыгы жумуштун жүрүшүндө алдыга карай чечилет десек болот. Биз кубануу менен гана алдыга карай жакшы ниеттерди коюп туралы. Буюрса сонун жумуштар болот. Тиги жактан бул жакка өтөт. Жер түбүнөн өтүүчү өтмөк. Түшүндүңүздөр, подземка деп айтылат орусчасы. Ортоңку айлампа. Азыр тартып өтүп алайын, буюрса силерге дагы көргөзүп берейин. Бир мүнөт уруксат берсеңиз, өттүк. Буюрса бул жакта көргөзөйүн. Айбек Алимжанов көчөсү могул жак. Могул жерге атайын тосуп турчу темирлер орнотулган. Акталгандагы, сырдалгандагы десек болот. Боек менен.
Ардактуу замандаштар, бүгүнкү чыгарылышыбыз Ош шаарыбыздын Сапбек Муниев көчөсүндөгү жер телөө өтмөк жана ошондой эле мындан сырткары көпүрө жол четиндеги курулуштардын сыноосу болгондон кийинки учуру. Анан Сапбек Муниев көчөсүнүн жолдору эмне болуп жатат деген темада кеп кылып сиздерге видео ролик аркылуу чыгарып бердик. Сиздерге бул чыгарылышыбыз жаккан болсо, биз өз максатыбызга жеттик. Биздин каналга лайк, комментарий таштап коюңуздар. Колдоп туруңуздар. Кийинки аймак кайсы жерлер тарталы? Аны да жаза кетиңиздер. Асмат Масалиев көчөсү ушул. Сапбек Муниев көчөсү түз барып, Акбурага сайлап берлик ушундай.